2025-жылдын 2-апрелинен 18-апрелине чейин Коргоо министрлигинин инженердик бөлүкчөлөрүнүн талаа жыйыны өткөрүлдү. Жыйын 36-806 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында өткөрүлүп, анда инженерлер миналардын түрлөрүн практика жүзүндө коюп орнотуу, инженердик техникаларды өздөштүрүү, согуш учурунда көпүрөлөр жараксыз абалга келген учурда же аскердик техникаларды сайдан алып өтүү үчүн атайын механикалык көпүрөлөрдү орнотуу, ошондой эле жарылуучу заттарды өрт менен, электр тогун колдонуу ыкмасы менен, механикалык, химиялык жолдор менен жардыруу ыкмаларынын түрлөрүн колдонууну аткарышты. Андан сырткары жыйындын жүрүшүндө топтор арасында мыкты сапер, мыкты инженердик саперлдик тобу, мыкты инженердик саперлдик тобунун командири, мыкты айдоочу аталышындагы наамдар үчүн мелдештер уюштурулуп, жеңүүчүлөргө сыйлоо баракчалары ыйгарылды. Аталган талаа жыйынынын максаты инженерлердин теориялык билимдерин практика жүзүндө аткаруу менен алардын кесипкөйлүүлүгүн арттыруу.